Саламат Алиев. Ошол Америкага кеткенден кийин анан бияктан жарып кетиптир да Большие люди деген. Большие люди проектинде үйлөнгөнсүңөр да жубайың менен. Бияктан үйлөнүп алып анан бирге кеткенбиз. 8 жылга 10 жылга жок болуп кеттиң да. Бирок барганда ошол жерден аябай стресс алчумун да. Жана ЛГБТ немелери көп, наркотик ар түрүндө отурушат. Сен азыр намаз окуйсуң да? Еврейский бир раввиндин видеосу чыгып калды да, рекомендациягачы. Эмнеге бизде ушундай имамдар жок? Ушундай дават кыла турган имамдар жок. Киноң жөнүндө айтып кетпейли. Могу кинону тарткан баланы кармасам айрейм деп. Бала чак. Ата энемди сагынычмын аябайчы. Мен азыр ата энем келет, мамам, папам келет деп эле ошол күтүп тура берчүмүн да, эшикке чыгып алып. Хочешь дешевые билеты? Это Букин. Хочешь дешевые билеты? Только Букин. Быстро и надежно. Это все про Букин. Просто и удобно. Заходи на Букин. Сен висылсың бе? Мен да висылмын да. 12 октябрь. Ошо висылар бири-бири менен неме? Бат тил табышат, өлө сүйлөшүп кетет. Баштай эле, мен толкунуп атам кетейли. Ойчу. Канча эме кылып салдың? 100дөн көп. 100дөн көп элестет. Вообще толкунданбагандай көрүнөсүң негизичи немелерден. Баягындай барды. Сразу захватываешь, да, как будто бы ты на моей территории дегендей эле көздөрдү. Рахмат. Ушундай впечатление берсем. Достор, бул Мирзаматов влог. Силер менен Нурлан Мирзаматов. Жана коногубуз абдан кызыктуу инсан. Мен даже толкундан туруп койду. Экөөбүз тең вис экенбиз. Саламат Алиев. Саламат, кош келдиң биздин подкастты жага. Кыскача негизи адаттагыдай айтып кетем. Саламат Алиев 1985-жылкы 7 октябрь азыр айткандай эле туулган күнү. Саку Сэм деп айтылып кеткен кеде жакын досторуң тарабынан. Саку деп туугандар айтат, ата энелерим айтчу ошо Саку деп. Классташтарым Салик дешчү, студенттик кездеги досторум Сэм дешти дагы, анан ошол бойдон Сэм болуп кетти да, андан ары КВН, СВН менен кошулуп. Ошондо кайсыңыз көбүрөөк жагат? Сэмби же Саламат эле. Саламат. Сен үчүн саламат дебейсиң. Жок, мен келинчегим жакшы сөз айткан өткөндө, сенин атың сон, эмнеге ошол өзүңдүн атыңды айтпайсың деп. Эмнеге ошо соц тармактарга Сэммин деп жазасың, Сэмали деп жазасың депчи. Сен өзүң атың сон деп, анан ошондон баштап мен саламатмын деп баштадым. Актер, стендапер, жана ошондой эле автор, жана акыркы тасмаңда продюсер да болуп кеттиң окшойт деп билем, же кичине продюсер болуп кеттик. Абдан көп проект аркылуу мен өзүм жеке тааныйм. Ошондой эле оюмча көрүүчүлөр деле билишсе керек. Ошол эле Большие люди. Мен аз буларга көрсөтөм, аз барсам. Бул эркектин иши. Эй! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, сыйпый! Давай, давай, сыйпый! Давай, давай, сыйпый! Стендаптарда катышып жүргөнсүң, КВНден жада калса Жалалбат деген команда, Жалалбаттын нелери деген команда. Жалалбатские волки деген командада дагы болгон экенсиң. Болсом өзүң Веселый строитель деген командамен баштаганбыз КГУстадан. Өзүң эле айтып бересиң өзүң жөнүндө башында. Как ты себя видишь, как себя позиционируешь? Кандай түрдө өзүңдү көрүп кетесиң, кандай түрдө өзүңдү таанытууну каалайт элең? Юмор жагынан көбүрөөк тааныгандыктан ошол жака басым жасайм. Элдер билет, элдер көрүп турат. Элдердин айтканын ошол айтканына көңүл бурсам, ошол элдерди жакшы күлдүрө аласың дейт да. Мен аны өзүм деле байкап жүрчүмүн, бирок ошол башынан эле кичинекей кезден баштап эле ошол тиги жанагы лагерлерге барып калчу эмес белек, билесиңби? Ошол жактан баштап эле ошол жерден жана кечинде кичинекей бир концерт кылабыз деп эле ошол жерден интермедиа көрсөтүп, тигинтип, андан кийин школдо КВН ойнодук, школьный лигада. Ал жактан дагы ошол КВНден ошол капитан болуп
жакшы болуп кетти. Ошол мен негизги ошол өзүмдү ошо юморист катары эсептейт болушум керек. Ошол жагынан өзүмдү жакшы сезем. Ошо юморист болгон мага жагат дагы жарашат окшойт дейм да. Кайсы жерде төрөлүп өстүң эле ошо школго барган жерлериң? Мен негизи Кеминде төрөлгөм. Кеминде Боролдойдо Жол булак деген айылда. Анан төрөлөр менен эле көп убакыт өтпөй эле ата энебиз эмеге көчүп кеткен Караколго, көлгө. Анан ошол жерден анан школго барып, садикке барып, ошол жерден чоңойгом да. Караколдон дагы көп эле мектептерди алмаштырып койдук. Тентектиктин айынан болуш керек. Ошо эң баш болчумун. Атаманбы? Каалаганымды кылчумун, каалаганымды айтчумун дегендей. Ошондуктан Караколдо 8-чи школдон баштадык дагы. Анан 1-чи школдо окуп көрдүм. Андан кийин акыры 14-чү школду бүтүрдүм. Анан ошол 14-чү школдон КВНовская деятельность ошол 14-чү школдон башталды да. Канчанчы 5-чи, 7-чи, 8-чи класстарда окшойт? Ал жерге ошол 8ден баштап окудум окшойт. 8, 9, 10, 11 же 9дан бардым менен ошону точно эсимде жок да. Ушундай бир жана бир туман болуп атат да мага дагы элечи ошол кездер азыр. Ошол жерден 11 мектептин арасынан болуш керек. КВН уюштурулду. Молодежный центрдин атынан. Анан ошол жерге КВНге катышып, ал кезде КВН дегенде эле мындай чыныгы КВНди кандай кылат, кантип ойнойт дегенди эле билчү эмеспиз. Мындай телевизордон көрүп калып эле ошо КВН ойнойбуз деп элечи. Команда уюштуруп эле ошол жерден катыштык да, анан чемпион болуп калдык да. Ошол жердеги жанагы турецкий лицей, Токтогул деген лицейлер бар болчу да. Мындай английский уклон менен, математический уклон менен, Укмуш деген мектептер бар да Караколдочу. Акылдуулар. Акылдуулар. Ошолордун арасынан 14-чү орто мектеп аты да жок. Багыш мектебибиздин аты да жок. Ошо 14-чү орто мектеп деп койчубуз. Анан ошол мектептин атынан чемпион болдук. Анан бир кызыктуу окуя. Ошол чемпион болгондон кийин азыр директор жаман деле көрбөйт болуш керек. Ошо эме чемпион болуп алдык да. Анан болгондон кийин анан экинчиси мен көчөдө кетип баратып эле ошол молодежный центрдин директоруна жолугуп анан сурап калды да, 2-сезонго катышкантасыңарбы, катышасыз? Мен ошол конечно катышабыз депчи. Ошентип койдум да. Анан директорубуз бизди деген эми класс жетекчибиз даярдаган да КВНгечи, Жылдыз эжей деген. Анан эжейибизди чакырып алып эме кылыптыр, отчет кылыптыр да. Эмнеге макул болосуңар? Биз деген ошо бир чемпион болгон бойдон калышыбыз керек болчу деген сепчи. Эми утулуп калсак эмне болот деген сепчи. Анан эжейибиз да бир аз таарынды окшойт магачы, ошол эң башты кылып койгон үчүн. Анан ага карабай эле биз кайра ошол командалар менен чогулуп өзүнчө эле даярдана баштадык да. Анан эжейибиз чыдабай кетип анан эмне эле кылып атасыңар деп анан кайра кошулуп, кайра даярдап бизди. Анан ошол жерден анан эме болуп кеттик. Кайра экинчи жолу чемпион болдук. Экинчи жолу чемпион болгондон кийин грамота берип, анан ошол грамотаны келип директорубуздун столуна коюпчу. Да, экинчи жолу деп. Анан мен аябай кечикчүмүн да. Экинчи сабакка постоянно экинчи сабакка келчүмүн да. Даже экинчи сабактын да башына кечигип калчумун да. Мен алыс жашачумун да аябайчы. Мындай шаардын Караколдун бир четинен бир бурчунан бир бурчуна барчумун да, жөө басып барчумун. Кыш жай болобу. Анан где-то бир 40 мүнөт, 1 саатча кетчү да ошогочу. Анан кечигип уялып экинчи сабакка кирбей анан жашынып, анан экинчи сабактан эжеи кеткенден кийин анан класска кирчүмүн да. Анан бир күнү директор ошо эжелерди чогултуп турупчу. Эме дептир, Саламат деген ушундай биздин мектептин эмесин атаган чыгарды. КВНщик, алыс жашайт, түшүнүп койгула. Ушундай. Аны билип алган мен
Расмий түрдө берип турбу уруксатты? Экинчи сабак бүтө электе эле мондай ирип барып элечи. Ирип барып эле спокойно отуруп эжейге көңүл бурбай элечи. Анан бир жолу бир эжей айтты эле, эсимде жок кайсы эжей айтты. Эме дейт, саламат. Я все понимаю, кичине уважение болуш керек да бираз. Мен кеткенче күтүп койбойсуң бираз депчи. Негизги баштап атканыбызда биздин концерт боюнча мен көрүүчүлөргө айтып коеюн, бир аз ооруп калдым, жай ысык келгенде ооруп калдым да. Ангендан башталып ылдыга чыгып кетти. Пневмония түшүнүксүз азырынча. Бүгүн антибиотик ичип баштадым, ошого бир аз чарчап турам. Бирок маеги сон болгондуктан мага абдан жоготот. Биздин даярдык боюнча биз структура даярдайбыз да. Негизи суроолор, кайсы темалар менен маектешебиз деп. Ал тема боюнча даярдалганда биринчи мына азыркыдан баштайбыз да, анан шашпай анан баягы тереңдикке кетебиз да. Ошол жол боюнча кийин жаштыкка пландарыңар бар музуп атамбы? Ошого жагат да, кызыктуу болот, башкача болот. Бир киноң жөнүндө айтып кетпейлү, бул мүмкүнчүлүк колдонуп балким ошол. Албетте. Жакында эле ошол өзүбүз жакшы көрүп, өзүбүз сыймыктанып бир тарткан бир кинобуз чыкты. Аты Аида, каалооңуз аткарылды. Саламатсызбы? Менин атым Аида. Сиздин каалооңузду анализдеп, аларды аткара алам. Каалооңузду айтыңыз. Дүйнө сиздики болот. Менин каалоом бай болуп калайын. Жөн эле бай болуп калбай, чирген бай болуп калайынчы. Көп акча байлык эмес, таза ысым байлык. 15 майдан баштап бардык кинотеатрларда көрсөтүлүп атат. Бул кинону деген башында деген кандай болду? Идеянын автору сенсиң? Идеянын автору мен. Башында деген биз стендап кыла баштадык. То есть мен Америкадан келгенден кийин бияктан бир стендап кылып көрөйүнчү деп анан стендап кылдык дагы. Анан ошо стендапта кылган балдар менен ошол бир офисте чогулуп аттык, анан сүйлөшүп аттык, анан жакшы тил табышып кеттик дагы. Анан ошол жерде Кубаларды таанайсың да, Куба Мыкыла. Куба Мыкы ошол стендапты улантып эле башка офиске көчүп ошол стендап менен болуп кетти. А биз ошол эски офисте кала берип эле ошол кинону тартып көрөлү деп анан ошону чечтик дагы. Анан ошол жерде жана Ак өргө City Production балдары, Куба, Рүстөм, Нурбек деген балдары. Азыр жаныбызга дагы бир таланттуу, эң таланттуу адамдардын бири ошо Жаныш Майыр кошулду. Башында менде ошол бир идея бар болчу. Анан ошол жерде офисте отурганда балдарга айтып берип калдым. Мындай кинону тарталы дей электе эле. Ошол кандай кинолорго идеяңыз барбы деп сурап калгандан менде ушундай идея бар эле деп айтсам эле балдарга жакты. Анан бир нече убакыттан кийин эле ошол балдар азыр ошондой бизде возможность болгон атат киного. Биз ошол инвестор таптык, ошол жана сиздин идеяңызды тартпайлыбы депчи. Анан кел тарталы деп. Анан ошол сценарийди жазып биз 80%-не жетип калгандан кийин анан кээ бир айта баштады да. Мен биздин ошол кинону монтаж кылган Улан деген жигит, бул деген жанагы Брэндон Фрейзердин Ослеплённые желания деген киного окшошуп калды, окшойт депчи. Анан биз ал кинону көрбөптүрбүз да, Кубада көрбөптүр, мен да көрбөптүрбүз. Анан отуруп алып көрдүк дагы. Анан териштире келсек, ал кинонун дагы эң биринчи версиясы бар экен да. 60-жылы тартылган, ошол эле ат менен ошондой кино чыгыптыр. Ошол кино чыгыптыр. Анан ал деген ошол Брэндон Фрейзер өзүнүн эмес экен. Ал ошол өзүнүн желаниясы да ошол кинону тарткан. Анткени ошол кино аябай жагып ага. Анан ошондон түрткү алып, ошондон мотивация алыптыр, анан ошол кинону тартыптыр да. Жаңы версиясынчы. Анан билбейбиз биз. Эми андай болсо, анда кыргыз версиясы болсун деп туруп анан тарттык. Бизде бул башкы ролдо бул кинодо жасалма интеллект. Жасалма интеллект
башка каармандын ошол эмелерин каалоолорун аткарып берет деген ошондой мүмкүнчүлүгү бар да. Негизи эле биз ошол кинонун тартаарда көп нерсени биз башкача көргөнбүз. Мындай болсо, дегендей болсо деп, анан ошол эмеге возможностька келип такалганда, тияка буга келип такалганда, өзгөрүп кетти бир аз. элдердин профессионализмине келип такалганда бир аз өзгөрүп кетти. Ошол адаптировать этип, ошол ылайык биздин эмеге азыркы мүмкүнчүлүктөргө жараша ылайыктап туруп бир татканыбызда, бирок ошондо дагы элдерге жакты, аябай жакты бул киночу. Биз өзүгө да жакты, жакшы опыт болду да. Бул биринчи эле жумада чыкканда, экинчи жума кете баштаптыр. Менимче искусственный интеллект деген бул өзү эле аябай чоң тема эмеспи? Абдан маанилүү тема болуп атат азыр. Аябай чоң тема. Бирок ошол темага киреше электер да көп да. Биз ошол кинону тартып баштаганда ошол параллельно кириштик да бул искусственный интеллекткечи. Анан искусственный эме ошол кинонун менимче бир 30%-ин, сценарийдин 30%-ин ошо искусственный интеллект өзү жардам берген да. Жазышып берди. Жазышып берип, ChatGPT менен көп иштештик да ошол жерденчи. Анан азыр хит болуп аткан жанагы 2-2ден на деген бир ыр чыкпадыбы? Канаттуулар учат 2-2ден на. Ошол анын дагы өзүнүн чоң окуясы бар да. Ал жөнүндө да. Анын текстин да ChatGPT жазып бербеди? Жок. Ошол текстин деген бир интернетте бар. Бир жигит бир жерде отуруп алып айтып берет да, мындай ыр сап катары элечи, мындай как стих катары эле айтып берет. Ал деген ошол жанындагы дос балдарына ошол өздөрүнүн ырларын окуп берип, кыргыз эле бирок кыргыз эле. Анан айтып берип атканда ошол акыр түбү бир дос баласы ошо тартып алды окшойт да. Камерага сүйлөп койчу жанагынын депчи. Анан ушундай берилип, ушундай жүрөгүнөн чыгарып жанагынын баарын айтып берет да. Анан ошол хит болуп кетип, аябай жакчу да ошонун эмелеричи. Анан ошол сөздү алдык дагы, анан корейский бир эме акцент мелодрамадан бир саундтректин эмесин алдык дагы, музыкасын алдык дагы. Анан ошол экөөнү кош деп нейросетке задача бердик. Анан ошолор келип чыкты да. Ошолор. Достор, хиттин бир трендин жаралышынын ыкмаларын айтып кетти азыр. Саламат. Искусственный интеллект колдонуш керек, чындап эле мен деле ошол жасалма интеллекттин бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонбой кетип, бир аз калып калатабыз деген ойдомун. Азыр жакшы тасма аркылуу ошонун рекламасын да кылып кетсеңер да. Бул дүйнөлүк тренд болуп атпайбы? Абдан маанилүү трендтерден болуп атат. Дүйнөнү өзгөртө турган. Ошону тасмарга салып кетсеңер да. Салып кеттик. Ошол жери жакшы болду да. Ошол жер бир жаңы нерселердин бири болду окшойт да. Кинодо, кыргыз киносунда боло элек нерселердин бири. Биринчи долбоорлордон баягы Кыргызстанга өзгөчө бир юморду телевидение, интернет аркылуу баягы дүңгүрөткөн долбоорлордон, албетте бул билишим боюнча КВНдан тышкары Большие люди деген долбоор болгон да. Ошол долбоорго биринчи кадамдарын кантип башталып калган? КВНден бүтүп чыгып аткан кез эле окшойт анда, же кандай болгон? КВН токтоп калган кез, КВНден тажап калган кез болчу бир чети. Андан кийин ошол скетч шоу тарталы деп Элдияр Кенесаров сунуштап калды. Ошол жерде ошол KG Club деген бир эме кылып алганбыз, мындай вечернее шоу, жана Comedy Club сыяктуу кылып, ар кайсы заведенияларга барып, ошол жумасына бир жолу бир шоу кылып турчубуз да. Мындай баскан турганга тыйын болсун депчи. Анан ошондон ары оталып, анан ошол өзү дагы продюсировать этти, жанында жана кимдин Famous деген продюсер ким эле? Биздин эле продюсерлар. Ким? Нурлан Мамакеев. Ошо Нурлан Мамакеев экөө кошулуп ошол Большие людини тарталы деп калышты. Башында ошол жаздык, тарттык,
бирок ошондо деле мындай эме жок болчу да, мындай ишеним жок болчу да, жакшы болуп кетеринечи. Кандай болуп атат ушул мындай жөн эле бир ушул эле мындай күлкүнчтүү меселе бирдемени тартпай элебизби дегендерди ойлоо. Экранга чыга элек да, тартып калгансыңар. Ооба, чыга элек. Анан чыкты биринчи, бирок ошондо эле биринчи выпускка чыкканда деле бул эми кандай болот экен деген нерселер бар болчу. Андан кийин көп убакыт өтпөй эле ошол мен Америкага кетип калдым да. Анан ошол Америкага кеткенден кийин анан бияктан жарып кетиптир да, большие люди деген. ММДР. Сыймык, майраш деп ошондон кийин атым Сыймык болуп калган. Чындап эле, бирок мен сыймык деп сыймык майраш образдары жана баягы ушатай меня деген мем жагы отрывок ошол катуу кетти. Сумерки. Сумерки. Баягы политика через юмор. Парламент Лайтс деген рубрика. Парламент Лайтс. Сурооңузду кайра кайтып коесузбу? Ошондо образдар кимдин оюна келген, ким ойлоп тапкан ошол образдарды, баягы ошол эле политика Лайтстагы образды, сенин образың, сен жараткан образды сен өзүң ойлоп тапкансың же бирөө? Жок, анын баары команда болуп бирге жасасың. Анын баары ошол жерде жүргөн балдардын баарынын эле эмелери, образдары да, мындай болуп калса, тигиндей болсо. Эң негизги ошол багытты Элдияр берип турду. Мындай болуш керек, тигиндей болуш керек депчи. Ал аябай күчтүү стратег, математик да. Кандай нерсе элге жагат, кандай нерсе жакпайт, кандай нерсени камтыш керек. Маркетолог экен. Менеджер күчтүү да ал жагынан. Ошол направление менен балдар жазып атты. Мен көбүнчөсү ал жерден как автор эмес, ошол как ошол эми актер катары эметип аттым да, катышып аттым ошол жерге. Укмуш деле мындай бир скетчтерди жазып салган деле эсимде жок, бирок ошол жерде мындай съемочный эмеге келгенде, площадкага келгенде азыр мондайды ойнойсуң, мына могу сөздөрдү айтасың дейт. Анан ошолорду деле кыла берчүмүн да менчи. Ошол нерсе жакчу магачы. Модераторубуз ким, Асхат Табалдиев болчу. Ошонун айтканын эле кылып эле жүрө берчүмүн. Асхат ошол жакта дагы организационно там эмне деп коет, формирователь, смазочник командаларында байлап жүрөт экен да. Ошол жерде ал эми ошол жерден от алган да. Тажрыйбасын, ошол жерден башталган да. Негизи эле башынан баштап эле ошо КВНде эле ошондой модератор катары күчтүү болчу да. Элдер чанжырап баратса чогултуп, багыттап, мону кылалы, момду кылалы, так азыр момундай кылалы деп. Ой, тиги жактан шутка чыгып атса жаза калып деген ошолордун ошол Асхат болчу. Асхат Табалдиев достор, бул ошол 1-1 студия, бир студиянын 4 негиздөөчүсүнүн бирөөсү. Башында экөө болчу, Данияр экөө, кийин Рася менен Баха кошулгандан кийин 4-төө. 4-төө тең КВНщиктен мындайча айтканда бирге ойноп жүрүшкөн, бирге шоулордо, тажрыйбаларды ошол жер бирге топтоп жүрүпсүңөр да. Сага кайсы ошол образдардын эң көп жаккан образы кайсы, ким болчу? Жана балким керек нерселер сен өзүң да ойлоп тапкандырсың. Парламент Лайтстагы образдар жакты. Ошол жерден өзгөрүп башка адамдарды ойногонго аракет кылып, ошол жерден өзүмдү таап көргөндүктөнбү, ошол нерселер жакты да. Анан эмеден болсо башкалардан Сыймыктын образын элдердин баарына жагат да. Анткени менин оюмча ошол кезде ошол мындай жалаң орусча контент, КВН, орус тилде, ошол орус менталитет менен ошонун баары подавать этилип келген үчүн ошонун арасында мындай нукурак кыргыздын культурасы берилип, ошон үчүн өзгөчөлөнүп турганы ошол нерсеси жакты окшойт деп ойлойм да. Бирок мен өзүм жеке оюм, мен ошол жерде Сыймыктын образын кичине башкачараак ойноп койсом болмок экен деген бар да азыр менде. Кантип мисалы? Мындай баса ойнопчу. Ошол жерден мен ошол образды акырына чейин таба албай эле ойноп койгом да. Ар бир образды прорабатывать этип, өзүнчө көрүп, мындай кылып койсом мындай, тигиндей кылып койсом мындай деген болот да. Биз болсо ошол площадкадан болгондо бүт нерсенин баарычы. Тартыш керек, моякка келишиң керек,
могул сөздү айтышың керек деп келип анан ошондон ошол проекттен кийин эле сен бир болбоду дегенде 8 жылгабы 10 жылга жок болуп кеттиң да. Сен баардык Кыргызстан мен мисалы сен мындан кийин ошол башка балдар кандай бир проекттер кылып жүрсө ошондой эле улантат го бир же кино тармактарында болосуң, же ивент тармактарында болосуң, же ошол эле телешоу форматтарында улантсаң керек деген күтүүлөр бар эле да. Ошол проект сен менен байланыштуу знак болуп калды. Ошолдон кийин сен кетип калдың да. Күтүүлөр сен ошол же кино тармагында, же ошол шоу тармагында улантасың деген күтүүлөр болчу да. Балким мен ошентип ойлойм, балким аудитория ойлобосо керек. Бирок сага деле айтышса керек эле. Саламат жок болуп кеттиң го депчи. Ошол кезде мен ошол эмеден бир аз тажап калган кезим болуш керек. КВНден, ошол выступлениялардан. Анан большие людиден деле мындай кыйраткан деле акча таппачубуз да. Ошол кезде бир эле ошол акча алып келген нерсебиз деген биз ошол команда менен чогуу болуп Казакстанга барып эме жана свадьбаларга, корпоративдерге барып ошол КВН көрсөтүп кетчүбүз да. Анан ошол жерден барып көрсөтүп атканда биринчи эле ошол Казакстанга кирип баратканда эле Кордайда азыр бир аз жасап эметип койбойбу, үстүн жаба тургандай кылып, удобство кылып койду. Ал кезде жок да, жана күн какталып турганда жана очередте турасың да, өткүчөктүчү. Ал жерден анан эптеп 1 саат, 2 саат ошол жерде күнгө какталып туруп, анан жака барасың да, анан барып туруп анан формаңды кийип, анан сени объявлять этет. Кыргызстандан келген КВН команда Тозбагылдан чыгып тада и 0 да реакциячы. Мындай элдер күлбөй эле мынтип отура беришчү да. Анан ошол нерседен бир аз көңүл калды да. Жөн эле бар акча табыш үчүн эле ушул барып эле жөн эле бир маймыл болуп аткандай эле болуп сезилчү да. Отдача жок да. Негизи бирдеме кылсаң анан ошол отдачасынан күч аласың го. Андай нерсе жок болуп, анан ошол жерден тажадым. Анан менде азыр ойлонуп көрсөм 2 адам жашайт экен да ичимдечи. Биринчиси мындай актер, юморист, ушундай бир аткарганды билген, күлдүргөндү билген ушундай бир киши бар экен. Экинчиси интроверт да. Таптакыр башка да алчы. Мындай койчу ошонуңду мындай уялчаак, анан көп элдердин арасында жүрө албаган, анан мындай элдер тааныганын аябай мындай эме да, жактырбаган адам да. Ушул 2 адам немеси да, спору ар дайым ичимдечи. Бир чети ошо дагы эле кылып келатканым себеби мындан башка эчтеке кыла албайт экенмин да азыркы учурдачы. Ошол нерсени жакшы билет экенмин. Эми ошол нерсени акырына чыгарайын дагы, ошол нерседен жакшы болоюн деген эле жакшы ойлор бар, бирок тигил адамда бар да. Ошол себептен дагы анан ушул жерде жүргөн жанагы таанымалдык эме, таанымалдуулук, элдер таанып, тияк бияк көп внимание болуп, тигинтип, сен жана тиги белең, жана сен бул белең деген ошол нерселерден аябай тажап кеткен кез болчу да ошондочу. Анан Америкага кеткенге бир мүмкүнчүлүк пайда болуп калды да, анан кеттим анда мен. Эми барып көрүп алып эми келем да деген эле ой менен кеткем. Азыр бул абдан кызыктуу тема. Бул темага киргенге чейин балким биздин көрүүчүлөргө эң жакшы сен тандаган, эң көп лайк алган жана эң жакшы сен тандаган 2 көрөрманга сен Аидага билет розыгрыш кылып койсокпу? Кандай ойлойсуң? Давай, ошентебиз. Азыр жакшы кызыктуу тема келди азыр, ошо кирердин алдында ушуну айтып кетели. Болобу 2 билет? Да, 2 билет же 4пү? 4 деле кылып койсок болот. 4 эң көп. Азыр продюсерыбыз 4 билет. 4 билет.
экөөсү менден болсун, анда 6 кылып коелу. Оката. Да? Эң көп лайк алган жана 5 эң мындай сен тандаган сага жаккан комментарийлер деп коелу. 6 көрүүчүбүзгө Аида тасмасына чакыруу билети. Да? Ооба. Кандай бир кеңештер барбы, кандай күтүүлөр барбы, кандай комментарий жазып кетсин, эмне жөнүндө жазып кетсин, балким бир тема берип коелу. Күлкүмүштүү болсун. Күлкүмүштүү болсун. Эң күлкүмүштүү комментарийлер. Эң күлкүмүштүү комментарийге анан эң акылдуу комментарийге, анан эң философиялык жактан терең ойлонтура турган бир комментарийге. Дагы Жок, жет азыр оор болуп кетти. Кыскасы өзүң эле тандайсың. Ошо критерийлерме? Жок, бирок эң күлкүмүштүү деп коелу, Эң күлкүмүштүү комментарий. Эң күлкүмүштүү жана өзгөчө комментарийлердин алтөсүн тандап берсең. Буюрса, достор, чыккандан кийин эле батыраак жазып кетели. Мен үмүттөнөм, бир жок дегенде бир 5 ай, 6 ай, 1 жыл тура тургандай болсун дейм, бирок батыраак жазып кое берели да. Бул тасма интернетке же башка жака немеден кинотеатрдан бүткөндөн кийин 1,5 жыл чыкпаса керек интернетке. Ошого комментарий жазып кеткенге. Ооба. Дагы бир айта кетчү нерсе, аябай күлкүмүштүү кино болуптур. Эмнеге болуптур деп атканым себебичи, биз бул кинону жазып атыпчы өзүбүз көнүп калыптырбыз да. Жанагы ошол жердеги тамашаларгачы. Негизи тамашаны бир жолу уккандан кийин бир жолу күлкүмүштүү болот да, андан кийин күлкүмүштүү эмес болуп калат го. Ошондой сыяктуу эле биз көнүп калыптырбыз да. Эгер эстей турган болсок, ошол тамашалар чыкканда ушундай катуу күлгөн экенбиз да. Ар бир тамашагачы, ошол жердеги тамашага. Азыр ойлонуп көрсөм, чыныгы мындай кооз, мындай көздү сүйүндүрө турган бир сонун кадрлар менен, жакшы актерский состав менен, сонун мындай эч кандай мындай пошлость, сөгүнмөй деген нерсеси жок, бир жакшы бир тамашалар менен сонун кино болуптур деп ойлойм да мен. Для всей семьи экен да, бүткүл ата-энеси менен бирге барса болот, балдар менен, жубайлар менен, үй бүлөлөр болуп, достор болуп дегендей. Жакшы, сонун рекламадан бердик. Эми темага кайтайлы. Айтылбай калган рекламаларды айтып кеттик. Кайсы жагына келдик? Америкага келдик. 2012 жыл. Жаңы эле тартып бүттүңөр. Телевидениядан жаңы эле ошол Большой люди проекти кете баштады. Жардырып калган кезиң. Ошол учурда сен Американы тандап, Америкага кетип калдасың. Эми тандап эмес. Кантип анда? Бул жерде ошол көп эле факторлор болду. Ошол дагы бир айта турган нерсе, ошол ошол менен параллельно да биз Минскке барып биринчи лигага ойноп келдик да. Масляков младшийдин немесинечи. Ошол болду да биздин трамплинибизчи. Ошол лигадан вице-чемпион болгондон кийин Сочи, андан кийин мен кетип калгандан кийин балдар Сочиге барды, анан Сочиден айтышты да, силер вышкага өттүңөр депчи. Бул команда Аземикс же Аземикс болуп барып, ошол жерден вице-чемпион болуп келгенбиз да. Биринчи лигага Минскке барыпчы. Анан ошол кезде эле мен ошол КВНден тажап калган кезимде, жанагы ошол жерде барганда КВН деген бул эме да, эми жана клуб веселых да. Биринчи очередь веселых эмеспи, бирок барганда ошол жерден аябай стресс алчумун да. Эмеге Россияга баргандачы, особенно ошолордун болгон отношениясы, жана муздактыгы, көз караштары бир башкача болчу да. Мындай бир армияга барып, же бир соревнованияга баргандай эле бир отношения кылышчу да. Ошондон да бир аз тажап калдым да. Мен ошол КВНге барып аткан эле себеби ошол балдар сен биз менен болушуң керек, жүр биз менен барышың керек деген үчүн эле ошол балдарды эметким келбей эле, кыйгым келбей эле ошол барчумун да. Бирок ошол кезде аябай тажап калган кезим КВНден.
Анан Америкага кеткенге мүмкүнчүлүк пайда болду дагы. Анан была не была деп ошол кезде жакшы эле айтышты балдар. Кетпей эле койчу, эмне кыласың, биякта сен жашооң эми башталып атат депчи. Анан кете бердим ошого карабай. Анан мен азыр ойлоп көрсөм, баргандан кийин бир аз эме болду. Чын эле мен эмнеге келдим биякта эле жүрө бербей дегенде ойлор болду да. Анан азыр ойлонуп көрсөм, анын баары ошол боло турган нерсе экен да. Жана айтып коет го, пешенең эмне жазылса ошондой болот депчи. Ошондой экен. Аяка барып келишим керек болчу экен да менчи. 10 жылга. 11 жыл. 11 жылга. 11 жыл, 11 күн, 11 саатка. Ошол жеңил эле болуп кетти да ошол барганыбыз. Анан барып Американы көрүп. Кайсы штатка кеттиңер? Барганда эле эмеге бардык, Невадага бардык. Невадага, Лас-Вегаска. Лас-Вегаста. Эң атипичная локация баргандарга мен үчүнчү. Эмеде консулда айтып калды да. Посол айтып калды, эмнеге Лас-Вегаска баргандасыңар депчи. Американы көргүңөр келсе анда башка жерге барыш керек депчи. Жок, ошол жака барабыз деп эле туруп алдыктан ошол жака бардык. Ошол жака барганыбыздын себеби, бир жакшы себеби деген бул эме экен да, ошол английскийди ошол жактан үйрөндүм да менчи. Ага чейин билбейт элең. Ага чейин эми кандай жанагы My name is Саламат. Жана эмеде эски ВХСный кассеталарда жанагы эмелер видикте, эмелер бар эмес беле, кинолорчу. Мындай биринчи англисчеси айтылыпчы. Андан кийин орусчасы айтылыпчы. Я тебя убью деген нерселерди. Ошолордон эле үйрөнгөнбүз. Ошондой эле болчу английскийимчи. Башында эми укмуш эмес, бирок билчүмүз да, бир аз оюм түшүндүргөн. Андан кийин жака баргандан кийин байкап көрсө вообще эчтеке билбейт экенмин английскийдечи. Жактан передачаларды, телевизорлорду көрүп атып эле жөн эле бир звук да. Деген эле бирдемелер. Бир да сөзүн түшүнө албайм да. Анан барып эле иштей баштадык. Иштеп эмне жумуш болду биринчи жумуш? Англисче билбеген адамдардын. Англисче билбеген адам эме болду да. Барганда ал жерде деген неме ошол көп эле мындай кичи бизнестерди еврейлер карайт экен да. Ошолор эмелер, ошолор көбүнчөсүн ошолор кылышат экен да. Жанагы бир майда чүйдө бирдемелерди сатып, ремендерди сатып, же бир массажный бир приборлорду сатып, ушинтишет экен. Анан ошондой жерге кирип, анан ошол жерден бир еврей менен ошол менеджер менен тааныштык дагы. Анан эме деп атат да, мен англисче айтып атат, түшүндүрүп атат да. Мен деген эмне кылыш керекмин, баарын түшүндүрүп берем мен сага. Сен деген тигинчиң керек, мынчиң керек деп баарын түшүндүрүп атат да. Мен болсо мынтип карап турам дагы, анан актёрмун да. Yeah депчи мен. Of course деген сөздөрдү кошуп коюпчу. Депчи. Анан мынтип карап туруп, Did you understand? Деп түшүндүңбү деп сурап атат да. Мен Yes, I understand депчи. Нет, ты ничего не понял депчи мага кайрачы. Көрүп турат менде нөл экенчи, английский нөл экен, бирок ошол жулунуу, ошол жана харизма, ошон карабайсың, акылдуулугун, ошондон карап туруп, анан мындан бирдеме чыгарса болот экен деп туруп, анан жумушка алды да. Жумушка алып туруп эле эме сатып баштады, бир оюнчук саттым. Ал жерден мындай эмелер жана молдордун ортолорунда бир мындай эмелер турат го. Жана саат саткан. Островоктор. Островоктор, саат саткан, оюнчук саткан эмелер бар го, мындай же. Ошондойлордун биринде оюнчук саттык да. Оюнчук сатканда көп оюнчуктар эмес, бир эле оюнчук. Бир мистер Фази деген бир оюнчук бар да.
Аны деген сатып атканда демонстрировать этип көрсөтүп бересиң, ал оюнчук менен кандай ойнолотчу. Эң биринчи жума ошол жерден үйрөттү биздичи. Офиске алып келип алдычы. Иштеткен жок, эч жака чыгарган жок. Офиске келип аттык. Экөөңөр бирге, жубайың экөөңөр бирге иштеген. Ал башка жакта иштеп атты. Ал башка жакта, мен жалгыз эле барып эле ошол үйрөт. Анан жанагы оюнчук менен ойногонду үйрөттү. Ал момчалык эле бир кичинекей бир чүпүрөк да. Чүпүрөк, анан мындай жумшак чүпүрөк, анан эмеге окшош, мындай куртка окшош да, разноцветный да. Анан ошонун мурдуна чачтай болгон ичке бир жип байланат. Анан ал жиптин экинчи учун тиги эмеге ремейнинге байлап коесуң да. Анан колуңа коюп туруп, мынтип колуңду кыймылдатсаң, тиги колуңдан тип соймологондой көрүнөт да. Тип анан колуң жип тиги элдерге көрсөтпөй туруп, жипти мынтип колуңдун арасынан өткөзүп турупчу. Мынтип койсоң, тиги дагы колуңдун арасынан өтөт да мынтипчи. Анан стаканга коесуң, анан стаканды тартып койсоң, стакандан секирип чыккандай көрүнөт. Стакандан стаканга секиртип, анан ошону көрсөткөндү үйрөттү дагы. Анан ошону көрсөтүп атканда ошо параллельно деген сөздөрдү айтыш керек да. Анан мындай А4 кагаз берди да, толтур А4 башынан аягына чейин сөздөр да. Спич деп коет. Ошону берди, мону жатта деди да. Анан үйгө барып алып жаттадым. Ал сөздөрдүн кээ бирөөсү кандай окулаарын да билбейт экенин да көрсөчү. Мен кандай кылып аттым, жана телефонго эмеге жазам, транслейтке ошол сөздү жазам, ар бир тамгаданчы. Жазганда да шак эле жазып ийбейм да, мындай тык деп тигин экинчи тамгасын, тык деп тиякта үчүнчү тамгасы, тык деп анан жазып, анан эмени басасың, жанагы микрофондучу. То есть колонканын значокту бассаң, анан тияктан explanation деп айтып берет эмне сөз экенинчи. Анан ошо мындай турбай деп анан угуп атып жаттадым да. Анан жаттап, анан ошол где-то бир 2 ай өткөндөн кийин ошону прям башынан аягына чейин бирде сөзүн калтырбай жаттап алдым барынчы. Анан жаттаганда анан жанагы харизма кошулупчу, өзүнчө эле носительдей элесиң да. Мындай сөздү башка сөздөр мындай болчу. Every night at exactly 8 o'clock I tuck him into sleep and kiss him good night. Курктучу. He can jump from cup to cup. He can go through the stick. He can go through the fingers деп демонстрация болду. Монда талпа кичинекей балдар чогултуп алгансың да, ишечи. Өлө демонстрировать этип ошолор көрсөт. Анан бир 4-5 айдын ичинде лучший salesman деген наамды алып ошол лучший продавец укмуш акчаларды кылып жакшы уже эме, бирок ошол кезде ошол эле сөздөрдү билем да. Ошол жерде айтылган сөздөрдү билем да. Анан бир жолу мындай болуп калды. Тиги бир бала өзүнүн папасын ээрчитип келди да. Американец папасын ээрчитип келип, муну алып берчи деп атат да магачы. Анан папасы мынтип подозрительно карап, бул эмне ончук экен деп менден сурап атат да. Эмне ончук экен деп анан мынтип карап туруп, "Oh, it's a string" деди да. Жип деп атат да. Тиги жип мененби депчи. А биз айтпашыбыз керек да, жип депчи. Жип десек, ал жип турбай деп албай коюшат да. Анан айтпай эле мен билбейм да эмне деп сурап атат да. Yes деп атпаймынбы? Yes десем тиги no депчи. Дер мененчи no деп алгансың кайрачы. Анан ошо деп түшүндүрүп атып, ошол сөздөрдү, ошол спичте болгон сөздөрдү колдонуп атып сүйлөй баштадым да. Сүйлөй баштап, анан бир кезде кой дагы жаңылатыш керек экен тилди. Эметиш керек, улучшать этиш керек экен. Бул А4 аздык болуп калды. Аздык болуп калды, мындан дагы көбүрөөк жаттайын деп башка компанияга кириш керек болду. Башка компанияга кириш керек болуп, анан тиги менен сүйлөшүп, ушундай мен кетип атам депчи. Ал да кое бергиси жок, кое бербей. Анан башка жакка барып, эме компанияга кирдим, жанагы Power Bracelet деп койчу, жанагы ичинде магнити бар, ташы бар, бир атайын браслеттер сатылып калды. Power Band деп көрүп калдыңбы? Мындай өзүң эме жакшы, өзүң жакшы сезип каласың, аны кийип алсаң, өзүң күчтүү болуп каласың деген мындай резиновый бир браслеттер сатып калдыбы? Бир учурда. Кийин бир аз ошол неме болуп чыкты окшойт. Эффект плацебо сыяктуу эле өзүң сезесиң деген болупчу. Именно, вот прям в точку попал да. Мен мындай болду да. Кирип алам.
жакшы сатылып атат бир чети, ал нерсени жакшы алышат экен элдер. Анан ал жерде жаңы сөздөрдү үйрөнөм деп кирип алдым да, ал жерден дагы кумуш сата баштадым ал нерсеничи. Мондай да, ар бирөөнүн кулагына тимеле ушундай. Бирок өзүм билип атам да, ал нерсе иштебей беринчи. Тигилерге ушундай неме. Анан совесть эмете баштады. Кичине кыйналта баштады да, мен калп айтып атам да элдердечи депчи. Акчасына мейли бирок. Деп анан жанымда коллегалардан сурап коем да, эмнеге сен ушул нерсе менен кандай справляться этип атасың? Сен эмне кылып атасың? Бул негизи биз алдап атабыз да элдерди депчи. Анан ал айтат, сен көңүл ойлой кой, главное акча табышың керек да сенчи. Сен ойлой бер, сен деген бир гипнотизерсуң. И ошол сен методом внушения алар элдер ишенет дагы, ошол ишеним аркылуу ошол жардам берет элдерге деп ойлой бер деди да. Ал дагы болбой койду. Антип да көрдүм, андай болбой койду да. Анан кетем деп баштадым да тияктанчы. Десем тиги еврей кетирбейт да. Ал тиги экинчи бизнесте ошол еврейдики экен беле? Жок, башка еврейлер. Бул дагы еврей. Башка. Канча иштедиң бул жагында? Бияк где-то бир башагы 3-4 айдай эле да. Тияктан 3-4 ай, бияктан 3-4 ай болуп эле. Анан кетиргиси келбейт да. Анан ошол жерден бир байкаган нерсем ушу еврейлердинчи мындай бизнеске болгон көз карашы такыр башка экен да. Мындай алар деген кадимкидей адамдын философиясын, адамдын психологиясын бүт изучать этип алат экен да. Анан ошол эле еврейлердин дагы бир бизнеси бар болчу, мындай крем сатат да. Крем сатат дагы, анан мынтип бутикке эч ким кирбейт. Мынтип элдер жанынан өтүп подзывалар турат көчөдө, ошолор эле тартып кетет. Анан мындай агрессив деп коет экен, агрессивный метод да, эме продовольствие. Туруп, хотите попробовать деп жанында турасың да элдергечи жалтырап, хотите попробовать. Тиги эме менен да браслет менен деле ошондой болчу. Өтүп баратканда элдерди чакырыпчы, муну көрүңүзчү деп. Анан ага деген эксперимент кылдырасың. Муну кармап көрсөң депчи. Анан бир бутуна тургузасың дагы, монтипчи. Бир бутуна тургузасың дагы, анан бир бутун көтөрүп турасың да. Бир бутун көтөрүп туруп, анан бир кайсы бутун көтөрүп турсаң, ошяга басып коесуң да, монтип бассаң кулайт дегичи. Кулагандан кийин эми карап тур деп туруп тиги эмени бересиң да колуначы, же кийгизесиң. Азыр 1-2 секунд, азыр күч берип атат силерге деп. Чостон берип атасың да, анан эми кайра жанансаң деп турупчу. Мындайынан турат. Анан сен акырын мында параллельно эме перпендикулярно жерге баспай, өзүнүн көзүндөй басып коесуң да, мынтипчи. Ошондо тиги опора тиги бутка кетет дагы, анан кулабай калат да тигичи. Анан чын эле могу жардам берип атат деп анан тигилер ишенип калат деп кой. Ошондой нерселерди кылчу да. Жөн эле болбосо өзү бир $1 турат болуш керек. Себестоюн Кытайдан $1 менен келсе делеч, аны $20 сатчубуз. $20 нерсени $400 сатчубуз да. Ошондой нерсе, ошолордон аябай таң калдым да. Анан мен еврейлерди эмнеге ушундай деп мындай тереңирээк изилдей баштадым да еврейлер жөнүндө. Ага чейин бияктан Кыргызстандан эми еврейлер эле деп койчу да. Көрбөйсүң деле. Анан бир жолу мамаман сурасам керек, неге ушу еврейлер деп, анан еврейлерди жаман көрөсүңөр деп. Мамам ошол эле да информациячы еврейлер жөнүндөчү. Деген элечи. Анан ошол жака барып алып изучать этип көрсөм, көп нерселерди колдонушат экен да, ошол элдерди алдаш үчүнчү. Допустим, жанагы эмени, кремди сатып атканда жүрсөңүз дейт да, жүрсөңүз деп туруп анан көңүл бурасың да, көңүл буруп туруп эмне экен деп сени көздөй басары менен артты көздөй басып туруп кете бересиң дейт да. Артыңды карабайсың дейт. Кете берсең, элдер ошол уяты бар да ар бир адамдынчы деп артына эми бул кетип баратат да, мен күтүп атат да деп артынан барат экен да. Эгер артты карабайсың, жо кечирип кой, рахмат, мен кете берейин деп кетип калат дейт. Ошон үчүн карабайсың. Ошол нерселердин баарын колдонуп кылышат экен да бизнестечи. Аябай таң калдым. Анан ошол суроо, эң негизги суроо мындай болду да, эмнеге элдерди алдоо менен акчасын алып атасыңар деген суроо болду да. Көрсө,
еврейлерге еврей эместердин акчасын алдоо менен алып алуу бул сүннөт экен аларгачы. Ошондой экен да алардын религиясындачы. Еврей эмес адамдын акчасын алып алган бул жакшы нерсе экен да аларгачы. Анан койгой деп анан алыстай баштадым да. Еврейлерден акырындан алыстап, анан башка жумуш издеп, анан аңгы чакта эле болбой Лос-Анджелеске көчүп кеттик. Лос-Анджелеске көчүп кеттик, анан алактан таксиге иштедим. Uber деп коет, биякта Яндекс бар, тиякта Uber да. Ошондой эле нерсе да. Телефон менен чакырат, тиндей мындай. Ал жерден дагы жакшы эмемди, тилимди жакшы көтөрүп алдым. Анткени клиенттер менен сүйлөшөсүң да. Бияктагыдай сүйлөшпөй коюу делеген жок да, аяктачы, аяктан сүйлөшүшүң керек да. Тиги сүйлөшүп атса сен да сүйлөшүшүң керек да. Анан ошентип жооп берип атып, тигинден акырындан мындан тиги сол сөздөрдү колдонуп, бул сөздөрдү колдонуп атып, 1,5 жылдын ичинде тилимди көтөрүп алдым да. Тиги LA'да жашап жүргөндө ошондой эле үй бүлөңөр менен бирге эле жашап жүрдүңөр да? Ошол жерде эле иштеп жүргөндө да. Анан ошол LA'де ошол жака LA'ге көчүп барган, ошол жактан жолубуз ажырады. Ажырашууну чечтиңер. Кийин бир проект кылдыңар го. Жасап кеттиң го. Америкаданбы? Ошол проект эстеп эле коелучу. Билишим боюнча бул эле бир атактуу бир жылдыз менен бир кино тартып жасап кетиш, бул дагы бир өзгөчө. Бул тажрыйба да, опыт болду да. Жок дегенде кантип сүйлөшүш керек, кандай расходдор болот, кантип уюштуруш керек, кайсы жерде уюштуруп, каяктардан уруксат алыш керек, акча кантип түрдө тартса болот, ошонун баарын көрүп чыктың го дейм да. Бул да бир өзгөчө тажрыйба. Болгондо Марк Дакаскас менен тарттыңарбы? Ал менен ким, өзүң сүйлөштүң белең? Жок, өзүм эмес. Мындай болот. Ошол кезде мен Лос-Анджелесте жашап жүрөм, анан Чикагого барып калдык. Той менен бардым окшойт. Бир той алып барып. Лас-Вегасты бир айдап жүрөсүң. Чикагодо ивенттерди өткөзүп койгон. Жок, каяка чакырса ошол жак менен самолеттун төлөп беришет, анан ошол жака барып тоюн алып барып. Анан Чикагодан балдар жолугалы бир эме проект бар эле деп калды. Анан ошол жерде таксиде иштеп жүргөн, кадимки деле такси, Uber деле эмес, мындай эле таксилер бар го, жолдон кармаганчы. Ошондой таксилерде иштеп жүргөн балдар бир 4 дос бала, по-моему, 4-3 акча чогултуп бир кино тарталы деген чечим чыгарышыптыр. Ага тиги Россиядан ошол оператор болуп иштеп жүргөн, өзүндө бир эки проекттери бар, ошондой бир дагы бир жигит келиптир, ошолордун эле досу. Кыргызстандык алда. Кыргызстандык. Анан ошолор менен ошол кимди тарталы, кимди главный кылалы деп анан мен сүйлөшөт. Анан мен да ал кезде ошол акча керек болуп, мейли келе деп тарталы деп. Негизи кино максимум 1 айда тартылып бүтөт. Ал кино бир 3-4 айга созулду окшойт да. Бул продакшн период. Даярдык эмес, именно съемка болгон учуру, Жок, ошол съемка болгон учуручу. Абдан көп, 3 айда абдан көп расход деле болот да. Ошондой болуп кетти. Анан байка отурсам, сценарий аябай слабый болуп атат да. Аябай узун, анан мындай драматургиясы жок, мындай кызыксыз болуп атат. Анан айтып атам балдаргачы, эме ушул келе бир дагы бир чыгынып туруп, бир аз акча чыгарып туруп, Кыргызстандан болобу же Казакстандан болобу сценарий жалдайлы. Ошолор бир сонун кылып берсин биздин сценарийди, анан тарталы деп жакшы эле айттым. Айтсам, жок, ушундай эле тарта берели байке деп калды. Анан мейли деп Сценарий менен режиссер ким болчу? Сценарист менен режиссер. Сценарист, режиссер ошол кинону тарткан Санжар Юлдашев деген бир бала. Бир эле адам да, сценарийде жазган, режиссурасында кылган. Бирок сценарийден ошо жардам бергенге аракет кылдым. Мындай кылып көрбөйлү, тигиндей кылып көрбөйлү депчи. Бирок ал кезде мындай сценарийный эмеден опыт жок болчу мендечи, көп деле эмес болчу да. Бирок колуман келишинче кылдым дагы, анан бирок ошондо деле эметпей атты. Анан
ошол сценарийге кетире тургандай болгон акчаны андан көрөк кел бир жакшы актер чакыралы деп чечишти да. Анан ошол киного тартылган бир казак кыздын бир таанышы болуп калат, Марта Каскас. Анан ошол кыз аркылуу сүйлөшүп, анан Марта Каскасты чакырып бир күнгө $10,000 төлөп беришти, ушундай. Эртең менен келип тартылып кечине кетти да. Бизге ал кино кандай болот, мага да жекече мага ошо кино кандай болот, эмне мындай дегенди эле кызыктырган жок да. Мага ошол мен кичинекей чагымдагы кумирим менен бир киного чыгып атам деген ошол аябай эмеде калды да, жүрөктө калды. Бирге сүрөттөргө чыгып калсыңар да? Сүрөткө да түштү, эми килеген кино турса эми. Албетте, бир эле күн келген, бир күндүк смена. Сон кишкен Марта Каскас, аябай сон кишкен. Бул учурда аңгырча сүйлөп калган кезиң. Сен буларды айта аласың, кичинекей мен сен көрүп жүрчүм дегенге айта аласың. Айта алам. Болгон нерселеримдин баарын төктүм, ишилчу. Болгон английскийимди колдонуп турупчу. Харизмалычы баягы образдарда. Ошол жакшы. Не дедиң ага? Мен ушул көрүп жүрчүбүз дегендей мындай. Анан эмне жөнүндө сүйлөштүк? Ошо кинолору жөнүндө сүйлөштүк. Жана Капуэро деген эме деген только сильнейший деген киносу бар эмес беле? Ошол жерден жана Капуэрону канча да үйрөндүңүз, кандай болгон деген ошондо. Бул баягы бразильский единоборство эле. Бразильский единоборство. Ошону Кыргызстанга бир жолу баргансыңар деп. Ошондо бияка бир жолу келип, анан жана Бекзат Пирматовдор менен жолугуп, ошо Бекзат, по-моему, интервью алып ошондочу. Анан ошону сурап атпаймынбы, ошо эсиңиздеби бир жолу Кыргызстанга баргансыз, ошо Бекзат деген бала ошол интервью алып, ушундай бир видеолоруңузду көрүп калгам деп Марта Каскас айтсам, каяктан эсте жок дейт го. Канча мамлекетке баргансың? Кыргызстанга бардым белеме деп сабады. Эми ал ошол биринчи опыттардын бири болгондуктан ошондой эле болуш керек болчу да. Аны кайсы кинотеатрда, Кыргызстанда көрсөттүңөрбү? Ооба, Кыргызстанда бияка келип, эми көрсөттүңөрбү эмес, көрсөтүштү да. Мен ошо тартылып жок, мен тиякта эле болчумун. Өз гонорарыңды алдың, актер катары катышып бердиң, бир аз сценарийден жардам берип койдуң. Ошондой эле болду. Анан ошо тил табышпай кеттик да аягындачы. Бир аз. Анан келип бияка эметишти, көрсөтүштү. Көрсөткөндө эле ошол мен ойлогондой эле болду. Бияктан бир көп убакыт өтпөй эле кинотеатрлардан алып салды окшойт. Билбейм, айтса болобу же эсче кесип саласыңар да эми. Ошол кинону YouTube'га чыгарышат дегилерчи. YouTube'га чыгарса, анан YouTube'да астында комментарийде бирөө жазып коюптур. Му кинону тарткан баланы кармасам айрейм деп. Эми ошончолук жинге тийгизген кино болсо эми ошончо жазат да турабы. Ошо туура эле түшүндүм ал баланычы. 11 жыл. 11 жыл. Ошо баш ордун менен кирип, анан ошол жерден бир жакшы, ошол өзүмө жаккан бир сон нерсе, бул стендапты үйрөндүм да. Стендап жанры жакты мага. Бул деген ошол КВНге жакын болгондуктан, же капитанский конкурска жакын болгондуктан ошол ошону кыла алат экенмин дедим дагы. Анан ошол жерден стендаперлерди көрө баштадым, американскийчи. Бир эсиңде бир выступление барбы? Аңгыча кантип сүйлөп бергенсиң? Эмне кайсы тем болгондой? Көрүп. Давай. Бияктан алып барган ошо тамашалардын бири ошол эме болчу. 3 мээ сатылып атат. Немистердин мээси. Аңгыча жакшы болот экен. Американецтердин мээси. Кыйын болбой эле коюнчу. Сону сүйлөйсүң го. Американецтердин мээси, анан эме кыргыздардын мээси. Американецтер, немистердики $1 миллион, американецтердики $2 миллион, кыргыздардыкы $1 миллиард. Эмнеге билесиңерби? Анткени биздики brand new, типа жапжаңы, иштелер элек дегенде.
Износ болбек. Бренд new деген. Жогч айтканда ангич айткандан көргүлгүм келди. Масло. Ошондой тамашалар менен жарып аттык ушул. Да, пландору бир барып дагы бир стендапка катышып келгенге. Жок. Мага эмеси атмосфера жаккан жок аяктачы. Атмосфера деген эме да мындай. Жана ЛГБТ немелери көп. Анан көп наркотик ар түрүндө отурушат. Анан мындай аябай караңгы бир шайтан бир үйүндө жүргөндөй эле да. Ошол атмосферачы. Ошол жердеги клубуна барасыңбы, стендап клубуна барасыңбы, тягына барасыңбы, бияна барасың. Элдердин мындай көздөрү башкача да. Зомби сыяктуу. Уят, сый деген жок. Любой темага тамашалашат. Любой тема. Биздин оозубуздан эч качан чыкпай турган нерселерди тамашалашат, ушундай да. Менимче алар деген ошол изначально бизге окшоп эле интеллигентно башташкан дагы, анан барып отуруп ошол дин христианство, ошо дин күчүн жоготуп, анан ошол жөнөкөй тамашалар теппей калып, анан ошо пошлостько өткөн окшойт дейм да тигилерчи. Бизде ал непозволительно да, бизде уятсый деген күчтүү да. Ошон үчүн биякта эле комфортно да, мындай таза да, тазалык бар да бизде. Анан тамагына күнө алган жокмун такырчы. Көп аябай ар түрдүү тамактар бар да. Элестетип ушу дүйнөдө канча өлкө болсо, ошолордун баары барып алып өздөрүнүн тамактарын, өздөрүнүн ресторандарын ачып алып тамактар жасашат да. Тайлар бар, өзүнүн тайский тамагын жасайт, кытайлар бар, кытайский тамагын жасайт, японецтер бүт кухнялар бар да. Бирок из-за того, что продукты супсак болгондуктан, даамы жок болгондуктан алар специяларды кошуп, тилерди кошуп, майды кошуп, былчитип, монтип жасашат да. Анан ал бат эле көңүлгө жүрөккө тиет да. Бир жейсиң тажап кетесиң да. Тигин жейсиң тажап кетесиң, ушундай да. Постоянно бир жеп турган жакшы нерселер жок да. Анан тем более жолдо жүргөндөр Макдональдстан башка эчтеке жебейт да. Макдональдстары деген айтып коеюн, американецтер жаман көрсөңөр жаман көргүлө деп койсун. Кыргызча түшүнгөн американецтер көрүп аткансыз, жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Бирок Макдональдстын ит жебейт окшойт алардыкынчы. Итке берсең ит жебейт да. Чытап туруп койчу, ушун жеген тасың дейт да. Ага караганда орустардын Макдональдсы мындай ресторан тамагындай да, салыштырмалуу. Просто из-за того, что мясо вкуснее, мука вкуснее, вода вкуснее, ушундай да. Балачак. Балачакпы. Негизи 5 бир тууганбыз. 5 бир туугансыңарбы? Эркектердин эң улусу мен. Менде нулу 2 эжем бар. Анан бул эч жакта жок информация, сага эле айтып атам. Чындап эле? Мен 3 деп билеткем да. Ресерчтен. Анан менден кийин карындашым, анан эң кичүү иним. Туугандарга салам айтып койсок болот экен. Сен өзүң айтып кеттиң башында, биринчи чүйдөн төрөлүп туруп, кийин көлгө көчүп кеткенсиң, Каракулга. Атаң университетте сабак профессор катары, преподаватель катары деп билеткем. Айшине болсо, Клара Айшине врач болуп иштейт эле. Университетте иштегенге чейин балким Караколдо башка жумуш кылып ал жерде иштеп жүргөн да. Караколдо? Жок, ошол эме университетте эле. Начертательная геометрия деген сабактан мугалим болчу, мамам педиатр. Кандай болгон кичинекей кезиң? Кичинекей кезимби? Ой, мен кичинекей кезим жана американский кинолор барго, ошондой болгон. Кичинекей кезим. Жок, кичинекей кезимде мен мамам менен папам экөө
иштегендиктен көп иштегендиктен окуулары да бар болчу, ошондуктан анан бизди деле мен көбүнчөсү дагы эмелерде апамдын колунда, анан тайнемдин колунда чоңойдум да. Айылдарга барып, айылдарга алып барып койчу да. Бияка кемиңге алып келчү бир нече убакытка, андан кийин тайларым сааруда. Ошол жака барып, ошолордун колунда да чоңойдум да. Тайнем, тайтамдардын. Саруу дегенде бул кайсы Баканбаев жактарыбы? Баканбаев, Саруу, ар көз да. Юг. Мен негизи эле менин оюмча ошо чыгармачылык эмес, эми ошол жанагы тамаша көйлүккө ошондой тамашалаганга ошол нерселерди ошол жактан үйрөндүм окшойт да. Көбүнчөсү тайларымдын арасынан. Тайларым аябай күлкүлүү, мындай эмеле юмористтер да баарычы. Бүт баары таланттуу. Анан тайларым чогулганда, тайкелерим, тажээлерим чогулган, алар аябай ынтымактуу, анан постоянно ушундай чогулуп турушат да. Анан чогулган сайын мындай эгер бир үйдө чогулса, анан үйдүн артынан уксаңчы, мындай үйдүн тышынан уксаңчы, мындай бирөө бир сөз айтат, анан деп баары каткырып күлүп калышат да, анан дагы бирөө бир сөз айтат, анан кайра жарылып каткырып күлүшүп, анан дагы бирөө бир сөз айтат, дагы каткырып күлүшүп, ошондой да атмосферачы. Баары мындай эмелер чувство юмора аябай күчтүү да баарыныкычы. Мен ошол кезде кичинекей чагымда мен эмне жөнүндө тамашалап аткандарын деле билчү эмесмин, бирок ошолор менен кошо эле каткырып күлө берчүмүн да. Анан ошолордон жукту окшойт да ошол жактан. Аябай катуу тамашалашчу. Анан ошол эле немеде берки папам жактан туугандарыбыз бар. Папамдын эжеси ошол эле өздө көлдүн Төрткүл деген айылда. Папамдын жээндери болуп калат, ошо эжесинин балдары да. Ошолордун дагы юмору күчтүү болчу. Мындай ар бир сөзү күлкүмүштүү да. Мындай эле жөн эле бир мындай сүйлөп аткандай эле болот. Анан аябай мындай тапан да баарычы. Сөздөрү мындай точку попадает да ар бир сөзүчү. Жөн сүйлөшпөйт да. Күлдүрүп сүйлөшүп. Ошолорду угуп, ошолорду көрүп атып, ошондой болуп калдым окшойт деп ойлойм да менчи. Кандай эпизоддор эсиңе келет эң биринчи эстегенде? Кичине бала чак кезиңден. Эме да, жакшы болчу да, мага жакчу да ошол жерде жүргөн. Бирок ата-энемди сагынычмын аябайчы. Ата-энемди сагындым. Кечинде баары мындай бүт эмелердин күлкү, тамаша, оюн-союндардын баары бүтүп анан кеч кирет да. Кеч киргенде депрессияк башталчу да. Көчөгө чыгып алып эле азыр ата-энем келет, мамам, папам келет деп эле ошол күтүп тура берчүмүн да. Кечке чыгып алып. Кечке чыгып жана эмеден мындай чоң көчө бар го, автобустар өткөнчү. Ошонун жанында да үйчү. Мынтип анан автобустар өтүп бараткан үндөр болот го. Ошол азмоо автобус токтойт, Ошо автобустар токтоп эле эме күтүп элечи. Ошентип эле отурчубуз да. Ошондой мен эмнеге аны айтып атам, ошол негизи кичинекей чакта канча деле эсимде жок. Бирок ошол кезде ата-эне жаныңда болгон жакшы экен да. Ата-эне жаныңда мындай жумуштар көп. Мамамдыкын алып барып коелу же апамдыкын алып барып коелу деп эле мындай проблема легко, конечно, избавиться да, ушинтип эле алып барып коесуң. Ошо жүрө берет, ойноп коюп эле деп мындай жеңил көрүнөт, а бирок ошол балага кичине травма боло берет экен да. Бала ата-эненин жанында өсүш керек экен, чоңоюш керек экен да. Анан ата-энем ошол бияка кемиңге келчүмүн, апамдын колуна. Бияктан да аябай көп сагынып ата-энемди.
Анан еще эмеге да лагерлерге көп жөнөтчү да. Лагерлерге да барып, анан ошол жерден ошентип отуруп, анан кийинчерээк мындай ата энем жанында болуш керек деген муктаждык жоголуп калды да. Бара мындай наоборот ата энең жанында боло албай калат экенсиң да. Ошон үчүн айтарым ата эне жаныңда болуш керек экен. То есть балдарыңды жанында болушуң керек экен постоянно. Көп учурда особенно кичинекей чакта жана характери келатканда, формироваться этип келатканда ошентип. Ошондой бир грустный тема бар дейм. Ошол эле. Баягында коркуу ошол учурда жаралып калган экен да. Мен өзүм калып калышым мүмкүн, ыктымалы бар. Өзүм калып калам. Мени таштап кетишет дегендей. Мен бул көбүз эле болуп келген нерсе да. Бул дагы ошондой популярдуу страхтардан бирөөсү, баягы коркуулардын бирөөсү. Кичинекей кезде көбүнчө башка жакта өсүп, башка туугандар менен көрөк өсүп калгандарыбыздын көбүнчө ошондой бир страх болуп калат экен да. Бул чын айтканда кийинки жашоодо көптөн бери таасирин берип келген. Балким биз үйлөнүүдөн алдын ажырашат экенибизди билген дебедиңби? Бул ошол программадан деле келиши мүмкүн да негизичи. Ошол менен деле байланышы бар болушу мүмкүн. Ошол жерде деле балким өзүм калып калам окшойт деп. Бул сен коркулган, бирок алып барып ошол нерсеге, ошол программага алып келип койгон деле болушу мүмкүн да. Кайрадан эле өзүң калып, өзүңө эле ишенишиң керек экен деген чечимгечи. Цикл кайталанып келе берет, пока кайсы жактан ушул башталган экенин тапмайын сайынчы. Мүмкүн. Ошондой бир байланышы деле балким. Балким ошондой болушу мүмкүн. Ошон үчүн ата эне деген баланын жанында болуш керек экен, баланын өздөрү бериш керек экен, тарбияны эч кандай ата, апа, тайне дебей эле өздөрү бериш керек экен. Анан баланын тарбиясына ушул экөө бирдей катышыш керек экен, ата менен эне ошо бирдей болуш керек экен. Ар дайым эле мамасы жанында эмес, экөөнү тең көрүп туруш керек экен бала. Ошол дагы жана сен айтып аткан травмаларга алып келбеш үчүн ошондой болуш керек экен деген жыйынтыкка келдим да азырчы. Экөөбүз американец болсок мен айтып берет элем. I feel like депчи. Бирок эми ошондой эле бар, көбүз деле ошентип чоңойгонбуз. Эмне кыл дейсиң? Мектепте буллинг болбоду беле? Бул да популярдуу тема. Бул да популярный. Болгон да, албетте болгон да. Биздин мектептин эле криминалдардын криминалы болчу да. Бизде деген биздин класста бир караколдо 85, 84, даже 83-төрдү, по-моему, кармаганга, өзү 85 болчу. 83-төргө чейин, 82-лерге чейин мындай жүрөгүн түшүргөн бир авторитет бир бала бар болчу. Кличкасы Раматылык азыр каза болуп калган. Кличкасы неме болчу? Челе болчу да. Мындай жакпаган кишисин челюскө уруп түшүрүпчү. Ушундай бир өзүнүн немеси бар болчу, хоббисичи. Челюскө соопчу. Мун челюскө сооп берейин десин. Уктатып салып элечи. Ошо эмеси кличкасы Челе болчу. Ошол биздин класста кыз менен сүйлөшчү да. Анан ошонун арасында жүрүп мен ошол тамаша көй баары менен мындай тил тапканды билгендиктен, ошол жанагы лагерлер, тилердин, мулардын, чочун кишилердин арасында көп жүрдүм деп атпайм. Ошонун дагы бир положительный жагы, жакшы жери ошол элдер менен сөз коммуникабельный элдер менен сөз табышканды үйрөнүп алган экенмин да. Сонун жери. Анан мен бүт баары менен тил жакшы табышчумун да. Тамашага сала калып тигинтип мынтип. Анан ошол жерден мага тийчү эмес да. Классташтарым может быть сабап койчу, же тилерди, уларды мындай коркутуп, үркүтүп, бирок мага андай эмес да. Мен ал кезде еще каратеге барып жүргөн кезим мектептечи. Параллельно КВНге да катышып, анан каратеге да барып. Анан ошол кезде бир бала ошол кыйын болуп жүргөн балдардын бирөөсү. Ошо мен
тартып барып эле ары тиңде мындай депчи ошол көрсөтөйүн деди окшойт. Анан ошол жерде эле ойлонбой туруп эле тумушка урдум да. Анан могу жака урганда эле кан кетти. Кан кетип эле мындай бежевый свитер болчу, ошону бүт кан болуп калды да. Анан ошол жерден мындай буга тийбей эле коюш керек деген мындай түшүнүк келди окшойт. Ошолоргочу ответ берет экен деп. Ошондон кийин дагы анан ал эртеси келди да. Эртеси жини келип жүргү деп. Жүрү анда мушташалы деп арак тети эл жок жерге басып бардык экөөбүзчү. Кел муштасак десек тийип көрдү окшойт. Тийип байкап турган эме дейт. Деп эки жакты карапчы. Эч ким жокпу деп. Эме экөөбүз мушташпай эле коелу, сен просто свитеримди төлөп бер деп. Ошойдон тийишкен жок алчы. Не кылдың, төлөп бердиңби сиздер? Свитерин аяктан төлөмөй эле. Ошону деген сен не дедиң? Свитерин төлөп бере дегенде. Свитерин төлөп бер дегенде мен эмне кылып төлөп бермек элем, эмне кыл деген турасың деген эле ар жактан балдар келип калды да. Анан ошол бирдеме болуп эле кетип калдык иши кылып. Анан ал Челиянын жанында жүргөн бала болчу. Анан эртеси Челия келди. Анан сен балдар айтып атат го деген уруп салып турсуң депчи. Уруп салдым деп койду. Болду. Ошойдон буллинг, суулинг деген нерсени вообще мындай баштан өткөзгөн жокмун да. Экинчи жолу үйлөнгөн жөнүндө билем. Кандай тааныштыңар, каякта тааныштыңар, качан үйлөндүңөр? Америкада жүргөндө тааныштык эменен, интернет менен. Интернет аркылуу таанышып эле. Instagram, Facebook. Facebook. Тааныштык, жактырып калдык бири-бирибизди. Сүйлөшүп жүрдүк. Ошол сүйлөшүп жүрдүк. Онлайн, телефон менен. Сиз башка штаттасыңар? Жок, ал биякта. Кыргызстанда беле? Ал биякта, мен Америкада. Часовой поястар башкача. Ал уктап атканда мен иштеп жүрөм, мен уктап атканда ал ойго деген ушундай. Бирок ошондо деле убакыт таап сүйлөшүп аттык да. Анан кантип кандай болду биринчи көрүшү? Эми баягы онлайн бул башка го. Кандай болсо дагы онлайнда таанышып сүйлөшүп жүргөн. Жок, ал бир кызык эме болгон. Көпкө чейин жалгыз жүрдүм да. Анан мага айтып калды, үйлөнбөйсүңбү, бирөөнү таппайсыңбы, убакыт өтүп баратат депчи. Анан мен ушул жок экен биякта, ошол ылайыктуу эч кимди деле жолуктура элекмин, иштеп эле жүрөм деп Америкадан. Анан интернет менен таанышпайсыңбы, интернет менен деле таанышып мына үйлөнүшүп атат го депчи. Койчу аяктан көрбөй туруп эле интернеттен кантип таанышмаган элем бирөө менен деп. Анан интернет менен таанышып үйлөнүп калбадымбы в итогичи. Ошондой кызыктуу нерсе болду. Биринчи көрүп сүйлөшүп, анан көргөндө эле биринчи эме болот да, жанагы андай подозрениячы. Кандайча сүйлөшүп атат мен менен же. Анан сүйлөшө келгенде эле бүт ошо мага жаккан нерселердин баары бар экен ал кызда. Анан ага чейин дагы мен ошол YouTube'тун күчү менен машина айдап баратсам дагы бир наушник кулакта, анан YouTube'тан эмелерди көрчүмүн да, жанагы ар кандай как построить семью, кандай примерный муж болуш керек, анан ошол үй бүлөлүк жашоо ошондо даярданып баштап турмун да менчи. Ошол анан ошол даярмын эми мына ушундай болуш керек. Мен я точно знаю, чего я хочу дегенден кийин тааныштык. Анан ошол бүт нерселердин баарын жактырып эле анан сүйлөшүп кеттик. Сүйлөшкөндө эле мына кадимкидей эле ошол бир 10 жыл жашап жүргөндөй эле сүйлөшүп аттык да. Ошол жери жакты. Көптөн бери тааныштай эле сүйлөшүп. Анан ошол
мына мен жакында келем, ана келем, мына келем деп бир аз күттүдүм. Негизи таанышкандан кийин 1 жылдан кийин эле, 1 жыл эмес, эми 1,5 жылдан кийин эле барышым келишим керек болчу. Андан кийин бир 2 жыл өтүп кетти. Значит 2 жылдан кийин келдим да. Биринчи көргөндө эми кандай эми кадимкидей эле эми биринчи жазышып жаздык. Бирдеме деп жаздым. Анан ал бирдеме деп жазды. Анан мен бирдеме деп жаздым. Анан ал бирдеме деп жазды. Анан мен дагы бирдеме деп жазып туруп, азыр ушул нерсеге мына мен каалагандай жооп келсе, анда бүттү, бул меники дедим да. Анан так эле ошол жооп келди. Все деп анан кел чалышалы деп по видео звонку. Видео менен чалыштык. Чалышканда эле өлө жактырып калды мени. Ушундай да красавчик болобу жок деп. Анан ошол сүйлөшүп кеттик. Аябай ошол акыркы ошол бир аз тажап жана Американын жашоосу кыйын эле да негизи. Өзгөчө ошол кезде тракта иштеп жүргөм да. Трактын жашоосу аябай эле кыйын да негизичи. Жалгыз. Миңдеген майлдар менен жалгыз айдайсың да. Уктабайчы. Эмне деген ойлор келет. Бирөө менен сүйлөшүп турбасаң жинди болуп кетесиң да. Мен бир кезде эсимде ошол кабинанын ичинде айдап бартам, анан кабинанын ичинде очуп жүргөн 2 чымын менен сүйлөшө баштадым. Бир ат коюп алгансың ар бирине. Кана Мара депчи. Кана, Мара кандай? Кана кана деп. Десең Кана учуп чыгат бияктан депчи. Анан ошол кезде де как раз таанышып калып, сүйлөшүп, ошол аябай күчтүү поддержка болду да магачы. Жинди болуп кетпеш үчүнчү. Күчтүү поддержка болду. Түнү күнү сүйлөшүп, менен уктабай. Келгенден кийин көрүшүп канча убакыттан кийин нике кыйдыңар же үйлөндүңөр? Ошо келгенден кийин сразу эле көрүшүп эле, анан канча убакыттан кийин эле бат эле. Ошол. Келип эле, шак эле, ошо нике кыйып эле, анан свадьба кылып эле ошо жашап калдык. Ошол. Сен азыр намаз окуйсуң да? Ооба. Канча магал? 5 магал. 5 магал окуганга аракет кылып атам. Өлө аракет кылып атам. Кадимкидейчи. Депчи. Буякта тартып атса дагычы. Ошол негизи эме экен да. Биз деген жана намаз окубай жүргөндө намаз окугандарды мындай бир жылыстай карап койчу элем го. Эмне бол барып өзүң кыйнап эле барып намазын окуп атат деп элечи. Көрсө намаз окугандар наоборот бизди өйдөдөн карап койчу экен да. Байкуш депчи. Ошондой экен да. Намаз окугандардын көбү эме да. Сезип билип атат намаздын күчүнчү. Көрүп атат. Намаз окубаган кандай экен, намаз окуган кандай экенчи. Анан ошонтип алып туруп анан айткан эме деле жок да, эми алардын. Ошо айтпай деле жүрө беришет экен да. Анан азыр интернеттин күчү менен ошо көп жакшы имамдар чыгып, жакшы сөздөр менен жеткизип атат. Бирок ошондо деле бир аз поверхностно карап атышат да намаз окубагандарчы. Бирок намаздын күчү бул деген эме экен да, көрсөчү. Сен жашоо деген бул поле битвы да. Поле битвы, где две силы дерутся, чтобы завоевать твою душу, да. То есть октор сени көздөп учат экен да. А намаз бул бронежилет да. Кадимдей эле бронежилет экен. Кадимдей көрүп атам да азырчы. Намаз окубай жүргөн күндөрүм менен азыркы намаз окуп аткан кезимди салыштыргандачы, асман менен жер да. Канча болду толугу менен мисалы намаз окуп мындай?
ошол Америкадан окуй баштадым. Ал дагы өзүнчө бир сонун история да. Америкада жүрөсүң. Трак драйвер болуп. Трак драйвер эмес, ага чейин. Ага чейинби? Ага чейин. Сан-Францискода жүрөм окшойт. Уберде. Сан-Франциско Уберде жүрөм. Анан ошол кезде мындай эме направление потерял да. То есть эмне кылсам, кандай кылсам, Эмнеге жүрөм бул жерде? Эмнеге жүрөм бул жерде? Бирок Кыргызстанга барганда деле эмне кылам аякта деген нерсе да. Кыргызстанга да кетким келбей атат. Америкада да калгым келбей атат да. Анан душевное неспокойствие да. Анан ошол кезде откуда ни возьмись эмеде телефонумда ютубта менде ютубтан жанагы стендап тиги бул кинолордун отрывоктарын тиги бул көрчүмүн да, бирок эч качан мындай религиозный эчтеке көрчү эмесмин да. Анан ошол жерден бир еврейский бир раввиндин видеосу чыгып калды да, рекомендациягачы. Анан эмне жөнүндө сүйлөп атат болду экен. А как раз мен да ошо все-таки инт жактан жанагы биринчи жылдардан интерес кете элек да ал народгочу. Все-таки хочу докопаться да, что за народ депчи. Анан ошол жерден анан эме деген лекциясы бар экен бир раввиндин, смысл жизни да. Вообще что это такое жизнь, почему мы родились, почему мы умираем. Полностью смысл жизни деген мекенин түшүндүрүп берет экен да. Где-то 3-часовая лекция, 3 лекциядан турат экен. Я анан ошо таксиде иштеп жүрүп, кайра бир наушник биякта, бир кулагым менен элдер менен сүйлөшөм, бир наушник менен жактан ютубта кете берет да, тигичи. Анан угуп отурсам, башы бир эле да негизичи, 3 религиянынчы туурабы. Анан ошол бүт түшүндүрүп бергенинчи эмеси жакты да, структурасычы. Ошол даваттычы. Ал өзүнүн ошо еврейлерге арналган видео окшойт. Ошол кандай болуш керек, эмне кылыш керек дегендечи. Ошону түшүндүрүп берип атканда жаман таң калдым да, бул деген действительно жанагы атеистти мындай переубеждать эте турган бир сөздөрдү сүйлөгөн эмеси бар экен да, өзүнүнчү мындай навыгы бар экен да ал кишининчи. Анан ортодо юмор да бар. Анан ушундай күчтүү сөздөрдү колдонуп, жөн эле мындай эле бир мындай тигинден алып бирдеме сүйлөп, мындан алып бирдеме сүйлөп эмес, структурированно, конкретно построенная лекция, башынан аягына чейин, ни одного лишнего слова в этой лекции. Да, то есть кетип баратып ар бир нерсени түшүндүрүп, баары ордордунда экен. Баардыгы ордордунда да. Анан аябай күчтүү сөздөрдү ошол лекциядан биринчи жолу уктум да, жана квинтэссенция деген эмени сөздүчү. Анан угуп калып отдельно аны токтотуп, бул эмне деген сөз экен деп гуглить этип, аны түшүнүп алып, ошондой нерселер менен түшүндүрүп, анан аябай сонун түшүндүрдү да. Анан ошол жерден мен кайра духовное начало. Мен Америкага барганга чейин студент кезде 1-2 курс Касин общагасында жашадым. Ошол жерден мен жанымдагы комнатада жашаган балдардын баары намаз окучу да. Мен эле окубайлы, анан ошолор бара берчи. Анан бир күн кетип баратып, жүрбөйсүңбү деп кетип калышат. Экинчи күн жүрбөйсүңбү деп кетип калышат. Анан жалгыз кала берип, мен деле бара берейинчи деп анан барып баштап алар менен да. Анан намаз окуп баштагам да, ошол кезде элечи 2 курста намаз окуп, даже 3 күнгө даватка чыгып келгем. Анан бирок ошондо деле мындай көп суроолор бар болчу, религияга аябай көп суроолор, мындай ответ ала албай койдум да эч кимденчи. Тигинден сурап көрүп, мындан сурап көрүп, анан бир аз алыстап кеткем ошондочу. Алыстап кетип, КВН, СВН, орустар менен кошулуп, аяктагы религия болупчу. Анан Америкадан ошол угуп көрүп, кайра жанагы ойгонду да, деп. То есть кадимкидей эле биздин эле имамдарыбыз түшүндүрүп аткан нерселерди мындай башынан аягына чейин төкпөй чачпай айтып берди да. Мен ойлоп атам да, эмнеге бизде ушундай имамдар жок? Ушундай дават кыла турган имамдар жок депчи. Мындай баардыгы ордорду менен да,
баардыгы ордордун мен ошол кезде мындай бизде эме деген имамдар бар болчу мындай. Ай, жанагы ширеңкенин отун билесиңби? Ошондон миллион эсе ысык тозоктун оту деп мындай коркутуу мененчи, коркутуу. Жакшы нерсе кылбасаң өрттөнөсүң, күйөсүң. Ушундай эле метод менен эле колдонуп элечи. Мына башка ходдорду колдонуп көрүп, мына акылдуураак кишилерди түшүндүрүп берип деген жок болчу да. Ошол эмнеге ушундай деп ошол кезде эле мен эми тигини угуп алып, мен еврей болуп дейт, еврейлерче эметпейм да. Мен өзүм религиям бар да, өзүм мусулман, намаз окуй баштадым. Намаз окуй баштадым да кайра. Карабайсыңбы, эмеде себепкер кылып коет экен да. Бирөө аркылуу жана ошол раввин аркылуу келди окшойт да магачы кайра. Кайра намаз окуп баштадым дагы анан эметип жүрөм да, өкүнүп жүрөм, эмнеге бизде ушундай жок, эмнеге дегенде эле ошол кезде анан жанагы ким Чубак ажын, раматылык Чубак ажын видеолору күч ала баштады. Вот же дедим да. Мына бизде деле бар турбайбы депчи. Бизден деле чыкпадыбы депчи. Вот ошол уровень да. Эми элестет, еврейлердин раввиндери ар бирөө ушу биздин Чубак ажыдай да. Миллиондогон раввиндери бар. Ар бир 5 үй бүлөгө, 10 үй бүлөгө бир раввин берилет. Бир районго бир раввин берилет. Ал жерден ал үй бүлөдө эмне проблема, любой семейный проблема болобу, раввинине чалат экен отдельно. Аял күйөөсү урушуп кеттиби? Раввинине чалат, эмне кылам деп. Аялын отдельно сүйлөшөт, күйөөсү менен отдельно сүйлөшүп, экөөнү жараштырып коет кайрачы. Семейный психологдор да эле экен да. Психология, философия, математика, бизнес бүт барын камтыйт экен да. Религия эмес, полный жизнь жашоонун инструкциясын берет экен да. Ошо раввиндерчи. Анан Чубак ажы мына келди, анан Чубак ажыны уга баштадым. Мына ушундай спокойствие пайда болду да. Наконец-то у нас тоже Жашоонун мааниси табылды. Табылды окшойт деп. Анан намаз окуп баштап, анан бияка келип, анан ошол бияка келгенден кийин дагы менин жанымда жүргөн ошол дос балдарым дагычы ошол жана мен өткөн жана кыйынчылыктардын баарын бияктан өзүнчө өткөзүшүп, баарын баштарынан өткөзүшүп, кайра өздөрү ошо баардыгы келип туруп, ошол жолу келип калган кез экен да азырчы. Анан баары жанымдагылардын баары Кудай буюрса 5 маал намаз окуп атышат ожечи. Азыр ошол өткөн кездерди эстеп сүйлөшүп, элестете ушундай болчу, азыр кайра ушуга келдик депчи. Ушинтип аябай сүйүнүп коебуз да негизичи. Ошол намаз бул деген бизге эме эмес да, бул керектүү эмес, необходимость да. Бизге необходимый нерсе экен да. Так же как и воздух, как и еда. То есть биз тамак менен денени тойдурабыз, а эмен душаны тойдурган бул намаз да. Душаң ачка болсо, там денең ооруй баштайт да. Это все взаимосвязано экен да. То есть күчү аябай экен, чоң экен да намаздын. Ошон үчүн колдон келсе намаз окуш керек экен. Ошол эме экен да, бул эме деген сөз бар экен. Намазга ар бир адам келет экен. Акыртуу келет экен. Эки жол менен. Или сый менен, или ый менен дейт. Ошол. Мен тилекке каршы ый менен келдим да. Ый менен дегенде кандай кыйынчылык менен келесиң да. Абдан кызыктуу айтып бердиң. Раввин сен намазга келишиңе себепкер болуп берип турган да. Или ставь себе. Кандай? Или ставь себе. Или ставь себе. Не представь себе, а или ставь себе. Жакшы, эми кандай пландар болуп атат? Азыр жакын мөөнөткө, узун мөөнөткө кандай бир пландар койгон жатасың? Командаң менен биргеби же өзүңө коюп аткан бир пландар? Азыр иш аябай көп негизичи кыла турган. Биринчи биз ошол мындан кийин дагы бир жакшы кино тарталы деген жакшы оюбуз бар буюрса, жайкыга. Андан кийин YouTube проекттерибиз бар, жакшы. Буюрса жакында чыгат.
Андан тышкары ушу стендапты дагы кайрадан жаңыртып, өзүнчө бир стендаптан Башка даражада балким. башка даражада өзүнчө бир сольный концерт кылайын деген дагы жакшы тилектерим бар. Оюмча абдан сонун маек кылдык. Керки темаларга колдон келишинче мен да кирип, ошол теманы ачып көргөн аракеттендим. Жаккан темаларды сүйлөшүп кеттик, жакпаган темаларга кирбедик. Оюмча жакшы эле маек болду окшойт. Кандай ойлойсуң? Эми аны эл айтып болсо керек. Кайсы темаларга кире албай калдык? Ошолорду жазып кетсеңер болот экен достор. Мага дагы кызыктуу болуп атат. Кайсы темаларды жакшы маектешип, жакшы кеңешип, кепке салып кеткениңизди дагы белгилеп кетсеңер болот экен. Мен жеке өзүм алганда абдан жыргап көп нерселерди өзүмө мындай билип кеттим. Өзүм деле кызык жүргөн болчумун сен ошол чыгармачылык боюнча жолуң боюнча. Негизи сонун эле маек болду окшойт подкаст. Мага да жакты. Мен негизи биринчи жолу да буга чейин эч кандай подкаст, интервью дегендерге барчу эмесмин. Мага негизи эле жакпайт да, бирөө кечке эле мен жөнүндө бирдеме сурай берсечи. А бул жерде кадимкидей маек болду. Ар башка темага сүйлөштүк. Ошол, сага рахмат. Сага да рахмат. Эгер бир көрүүчүлөргө ушул акырына чейин отуруп биз менен бир убакыт өткөзүн, өзүнүн 1 сааттык, 2 сааттык жашоосун бизге арнагандарга кайрылган бир месседжиң бар болсо, сага эркин камера бир айтор сөзүң болсо, кааласаң реклама кылып кет. Мындай достор келип кино көрүп кеткиле. Кааласаң, ушундай ойлор бар, ушуну менен бөлүшкүм келди. Албетте. Биринчиден биздин жакшынакай абдан күлкүмүштүү, сонун Айда каалооңуз аткарылды деген кинобузду көрүп кетиңиздер. Не пожалеете. Мындай контент жагып, биздин чыгарылыш ушул маек жагып кеткендер үчүн кандай бир кайрылуу кылып койсоң болот? Өмүрлүү болгула. Өмүрлүү болгула. Бетиңерден эч качан күлкү түшпөсүн. Ден соолуктуу болгула. Бактылуу болгула анын айындарым. Ошентип эле жакшы сөздөрдү жазып, элдерди жакшы нерселерге үмүттөп, элдерге үмүт берип, колдоп, коштоп, жүрөкчөлөрүңөрдү басып ошентип жүрө бергиле. Сон. Рахмат, мен өзүм атыман эле бир кысым айтып кетейин достор. Ар бир сүйлөгөнүбүз, ар бир жазганыбыз, ар бир комментарий бул ошол биз арнап жазган адамды эмес, биздин өзүбүздү чагылдырат экен. Канчалык жакшы нерсе жазсак деле, бул бизди чагылдырат. Канчалык жаман жазсак же канчалык конкреттүү же конструктивдүү жазсак деле, баары бизди өзүбүздү чагылдырган нерсе экен. Ошондуктан кандай нерсе жазсаңыздар да жазып кеткиле. Бул бир гана бир адамдын ою деп ойлойм. Балким бизге энергия берет, балким биз ага жөн эле көңүл бурбай эле коебуз. Сен убакыт бөлүп ушинтип келип эксклюзив подкастка катышып бергениңе сага терең ыраазычылык. Мен көптөн бери сен менен ушинтип маектеше алат экенбизби деп ойлоп келгем. Ушинтип азыр сонун отурдук. Бул биринчи жолу, бирок акыркы жолу эмес деп ойлойм. Ошол, көрүшүп турабыз. Кино боюнча өзүм пикиримди, ойлорумду көргөндөн кийин сага жазып жөнөтүп коем. Же чалып айтам. Болду, күтөбүз. Саламат, рахмат. Рахмат. Сонун маектештик. Саламат Алиев, Нурлан Мирзаматов. Бул сиздер менен Мирзаматов влог чыгарылышы болду достор. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө пока-пока.